Саламатсыздар, ассаламу алейкум, кыргыз элим. Арбаңыздар дагы бир жолу мен аябай ушул өзүмдүн чыгармачылык иш-чарам өтүп жатканына мен ушул китебимдин бет ачарына өтө кубанып турган убагым. Ушул менин кубанычымды тең бөлүшүп, өзүмдүн санаалаштарым, жакшы санаалаштарым, туугандарым, кайын журтум жана ушул менен ушул биргеликте ушул чыгармачылык жаатында мени колдоп коштоп биз менен ушул өздөрүнүн кеңештерин берип пикир алмашып дегенде жүргөн ушул биздин акындарыбызга бизди колдоп келген ушул мени үй бүлөмдү бизди менин чыгармачылык кеченимди ушул колдоп келген баардыгына ыраазычылык билдирем. Баардыгыңыздарга рахмат. Терең ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум дагы бир жолу арбаңыздар. Анакей менин кубанычымды бир сыйра баарыңыздарга тең бөлүшүп кетейин дедим. Эмнеге ушул менин ырларыма кызыккандар, ырдайым дегендер, жөн гана ушул поэзияга жакын адамдар, жан дүйнөсү поэзияга тартуу ушул өр дүйнөсү менен жүргөн адамдар болсо, дайыма мен менен кабарлашсаңыздар болот. Сиздер үчүн мен чыгарып аткан китептерим даяр. Жана менин телефон номеримди айтып кетип, кимге китептерим керек болсо, мен обязательно сиздер үчүн мен акчасын эмес, бекер билет кылам, тартуулайм. 0700 207 583. Жана мырзалар, бүгүнкү чыгармачылык кечебизге баардыгыңыздарды кош келипсиздер дейли. Өзүңүздөр үчүн көрсөтүлгөн орундуктардан орун алыңыздар, маанайларды көтөрүп, ортолукка көңүлдөрдү буруңуздар. Бүгүнкү кечебизди баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар жана апалар, саламатсыздарбы, айымдар жана мырзалар, кадырман кары жаштар, кадырлуу замандаштар. Өзгөчө бүгүнкү биздин байкебиздин кубанычын, сүйүнүчүн тең бөлүшүп келген алыскы жакындан, байкемдин жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган жалпы сыйлуу кадырлуу инсандар. Бүгүнкү кубаныч, сүйүнүч кут болсун, чыгармачылык кече кут болсун, байкемдин ийгилиги кут болсун деп алаканды бийик көтөрүп алакан чапсаңыздар, кечебизди ачык деп жарыялайбыз. Алла Тааланын буйругу менен бүткүл аалам өз күчүн жоготпой, өз шартын
өз шартын бузбай, өзгөчө ушул дүйнө керемет кооз жана өз сызыгында айланып келет. Мына бүгүн Алла Тааланын буйругу менен бүгүн жалпы жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган жалпы жаркындар, асылдар келип отурасыздар. Билесиздер, эң биринчи бактагы болоор башында эң жаш көчөт болот дейт. Андан соң ал акырып барып чоң бийик бакка айланат, дарага айланат, анан мөмө байлайт, анан мөмөсү төгүлүп дегиле бүт жан дүйнөгө, жан затка, жалпы табиятка өзгөчө көркөм көрүп берет дейт. Мына бүгүн өзгөчө жаш көчөттөй болсо десем жаңылышпайм, өзгөчө чоң бир эмгекти, сонун бир кыргыз элине керектүү жан дүйнө азыгын, өзгөчө бүгүн жан дүйнө жаңырыктары деген китептин бет ачарын кылып отурган бүгүнкү күнүбүздүн сиздердин жакыныңыздар, сиздердин асылыңыздар. Мына бүгүнкү Абдилбегалиевдин өзгөчө чыгармачылык кечесине бардыгыңыздарды кош келипсиздер дейли. Бүгүнкү кечебиз өзгөчө мыкты деңгээлде өтөт. Атты билгиң келсе минип көр, тууганды билгиң келсе катташып көр дейт. Бүгүнкү той ээлери, бүгүнкү кечебиздин башкы каарманы байкебиз кандай инсан экенин билгиңиздер келсе, алдыңыздарга жайылган ак дасторкондон билиңиздер. Сиздер үчүн 4 саат бою сырбат көрсөтүп, мына ошол сыйынан билиңиздер. Анан мен сахна төрүнө чакырам, мына ошол сөзүнөн билиңиздер дейли. Мен кечебиздин башында мына бүгүнкү Абдил байкебизди мактап өтпөсөм болбойт. Абдил байкебиз өзгөчө мына ушул жашка келгенге чейин өзгөчө жолдорду басып, тааныш тауып, мына ушундай эң бир сонун куракка жетип, мына ушул курагында эң алгачкы китебин жаңыртып отурган чагы, сөзүнүн башында айткандай жаш көчөттөй болуп тамыр алып, өзгөчө мөмө байлап отурган чагы. Бул мөмөлөрү, бул сиздер жакындары, асылдарысыздар. Ал эми жалпы жакындары менен кубанычын, сүйүнүчүн тең бөлүшүп отурган байкебиз өзгөчө бир гана сиздер менен гана мамилени түздөбөстөн кыргыз элине дагы өзгөчө изимди калтырайын, тарыхта из басайын деп өзгөчө сонун китептерди жаратып отурган чагы. Мына бүгүнкү Бишкек кайрыктары адабий коомдук бирикмесинин мүчөсү, Кыргыз казак алтын көпүрөсү аттуу эл аралык акындар коомдук уюмунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын кайрыктар казнасынын мүчөсү, улуттук каада салт даанакер коомдук уюмунун мүчөсү, деги эле 200дөн ашуун ырлардын автору десем жаңылышпайм. Бүгүнкү байкемдин кубанычы, сүйүнүчү, чыгармачылыгы кут болсун деп алакан чаап коюңуздар. Аны эмесе мен сахна төрүнө Абдил байкебизди чакырайын. Абдилбегалиев сахна төрүнө келет, жөн билбестен айтып коет адам баласы. Эң жакшы аял адамзаттын периштеси, мыкты аял бул эркек кишинин шериктеши дейт. Мына ушул байкемдин мыкты кылып, жакасына картып көгөртүп, үй бүлөсүнүн куту болуп келе жаткан бүгүнкү биздин Абдил байкемдин жубайы менен биргеликте сахна төрүнө чакырып коюуга уруксат этиңиздер, келиңиздер. Албетте эзелтен кыргыз эли мына ушундай кубанычты, жакшылыкты тойго айлантып отурган чагы, деги эле айтар элем, мына ушул кыргыздын жүрөгүнөн, сүйүнүчүнөн жайган дасторкону бул албетте тойго айланат, мына ушундай шаңга айланат. Өзгөчө бүгүн той десем дагы жаңылышпайм. Бүгүнкү кече атайын сиздерге арналган ырга жакын адамдын ырдап көңүл ачылсын, бийге жакын адамдын бийлеп чери жазылсын. Өзгөчө бүгүн кубаныч ээлери, сүйүнүч ээлери сиздер үчүн мына ушул кечени арнап отурган чагы. Байке оң канат, сол канатты жакшылап карап көрүңүзчү. Бүт өзүңүздүн жакындарыңызбы? Ошондой окшойт. Баары сизди тааныйт. Тааныйт. Бөлөк бөтөн эч ким жок. Жок. Өзүбүздүкү. Тааныштар. Бүт баардыгы өзүбүздүкү. Анын сиздерди чакырсам неге жакшы кол чаппай коюшту? Ай, рахмат. Кол чапкан меймандардын өмүрү узун болсун. Кол чаппай, настроениясы жок, телефон чукуп, же тамак жеп бизге көңүл бурбай, өзү менен өзү отурган меймандардын өмүрү кол чапкандардан да узун болсун деп тамашалап коет меймандар. Аны келиңиздер, кубаныч, сүйүнүч кут болсун деп мен микрофонду байкеме сунайын. Байке келген меймандар менен амандашып, саламдашып бүгүнкү кечебизди ачып беребиз. Келиңиз. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, да бир жолу. Мен аябай мындай айтканда ушунчалык толкунданып, ушунчалык кубанып турам да. Себеп дегенде мага жүрөгүмө жакын көргөн, жакын сезген адамдардын баардыгы менин маңдайымда отурат да. Мен алардын өзүмдү эмес, алардын көзүндөгү кубанычты көрүп алып, мен ушунчалык
бактылуу адам экенмин деп ойлоп турам да. Себеп дегенде ушул ар бир адамдын ким кандай гана болбосун жакыным болсо экен дейт турбай, ошо жакындарым силерде ошо дайыма ошо мени жакын кылып эле ушу менден алыстабай, мени алыстасаң каяка баратасың деп кайрат тартып, мени менен бирге келатканыңыздарга мен өтө чоң ыраазымын. Дагы бир жолу менин тең кубанычымды тең бөлүшүп келгениңиздерге чоң рахмат. Анан дагы бир айтып кете турчу нерсем себеп дегенде мен эң биринчи менин окурманым, биринчи сынчым. Ар бир ийгиликтин, эркектин ийгилигинин артында күчтүү аял турат дейт. Мен ушул биринчиден ушу келинжегиме кол чалып койсоңуздар. Арыбаңыздар, сиздерге ыраазычылык айтамын. Ушул жерге келип, биз менен кубанычыбызды бөлүшүп турганыңыздарга жаратканыма шүгүр. Ушундай жакшылык күндөргө туш кылып атканына ар бириңерге дагы ыраазычылык. Ушу биз менен бөлүшүп, ушул жерге бир аз болсо дагы жүрөгүңөрдү жылытып дегендей, бийлеп, ырдап, чел жазып дегендей бүгүнкү күнүңүздөр маандай дагы аябай жакшы болсун. Анан силер бар, биз бар, силер бизге кол, бут дегендей күч бере турган, дем бере турган сиздерге ыраазычылык. Ай, рахмат. Бүгүнкү күн атайын сиздердин күнүңүздүр. Бүгүн сиздердин кубанычыңыздар, сүйүнүчүңүздөр, кубанычыңыздарды, сүйүнүчүңүздөрдү жалпы жакындарыңыздар бөлүшүп келип отурган чагы. Эми экөөңүздөргө суроо, экөөңүздөр бирге түтүн булатып жашаганыңыздарга канча жылдын жүзү болду? Аяк башына айтып келсек 12 жылдан негизи. Ортодо мен командировкага кетип кайрылдым. 12 жыл. Канча жыл болду? 16 жыл. 16 жыл. 16 жыл. 4 жыл кайда жашадыңыздар? Тамашалап коеюн. Эми мындай кылалы. Ошо командировканы кошуп атат да, мен кошпой атсам. Ой, эми мындай кылалы. Албетте, ушул бирге түтүн булатып чогуу жашадыңыздар, агарып көгөрдүңүздөр, тааныш арттырдыңыздар, дос жар күттүңүздөр. Эми кечебиздин башында бүгүнкү жакшылыгыбыз уюткулуу, жугуштуу жакшылык болсун, жалаң гана кубанычтарда, ушундай кечелерде, той маарекелерде көрүшөлү деп, азыр тоюбуздун башында эң жакшы көңүлдүү отурган конокко ушул белекти тапшырыңыздарчы. Мен 2 белек берейинчи, дагы бир белек берейин. Эң жакшы отурган конокко бересиздер, жакшы кол чапкан орундукка бересиздер, же бийлей берген конокторго бересиздер. Азыр мен ырдайын. Кайсыл орундук же кайсыл инсан ордунан туруп кол чаба берет, мен ушул белекти өзүңүздөр тапшырып коюңуздар, Жакшы ниет менен, жакшы тилек менен ырылып берели. Жакшылык жугуштуу болсун. Даяр болсок анда мен баштадым. Мен баштадым. Тоюбуздун башында ыр чыгарып таштадым. Алаканды чабалы, байке менен эжеке менен белек алалы. Алака чабып туралы, ким өзгө беле? Браво! Ай, рахмат. Чоң рахмат. Байкежеге келген конокторду тейлей бериңиздер, кызматты мага бериңиздер. Аны биз урматтуу меймандар, тамагыңыздар таттуу болсун. Алдыңыздарга түркүн тамактар, түркүн салаттар, салаттардан тамактардан алганча олдуруңуздар. Бүгүнкү кеч атайын сиздерге арналган ырга жакын адамдар, мүмкүн болсо аты жөнүңүздөрдү мага келип жаздырыңыздар. Ырдайм деген инсандар, калуу тилек айтам деген инсандарды албетте той эле менен кеңешип, аты жөнүңүздөрдү жазып алганбыз. Буюрса тоюбуздун жүрүшүндө калуу тилек сүйлөөчү инсандарды сүйлөтөбүз. Калуу тилегиңиздерди кандап, жакшы ырларыңыздарды арнаганча келиңиздер. Тоюңуздар, кубанычыңыздар кут болсун, кечиңиздер көңүлдүү болсун. Кечибиздин башында эле мен сиздерге бир суроо менен кайрылгым келип отурат. Арабызда отурган инсандарга белек бергим келип отурат. Бүгүнкү кечте эң бою узун инсанга белек берейинчи. Мен дайыма жакшылык тойдо аябай бою узун инсандарды жакшы көрөм. Ушул бою узун инсандарга белек берчүмүн мен. Барбы бою узун инсандар? 1.78-ден 2.10-го чейин болсо боло берет. Кана көрөлүчү. Байкемди көрдүңүздөр, Ушул байкемдин да узуну барбы? Жок, Белекти дейм аны. Белегиңиз кут болсун. 1.84. Негизи байкем эске суроо берейин. Бир аз суроо берип кайрылайын. Байке, суроо берейин эске.
Мен ойлой берем да, менің бойым көрдіңіз, менің бойым 1.65, сіздікі 1.80, менің да бойым сіздікіндей болушын қалаймын, құшақтап қойыңыз, жүгірәсіз жұмсын болып. Аған сізге сұрау, маған аймақ қызық болу. Бойы ұзын адамдар басқанда башы айлан өрі? Жоқ, айламайды, мен ойлой берем, башы тегерен кедерет болуш керек деп. Кейінгі сұрау, айымдар үшін болсын, чачы ұзын айымдарға белек берейінші. Жолы болсын, жолын чештірмейм. Бар ма чачы ұзын айымдар? Мұрзалардың бола береді. Бар ма? Келіңіз, келіңіз, белек берейінші. Өзінде чачы ұзын айымдарға белек бар бөлесі. Атыңыз, қайдан келдіңіз? Балшыдан. Балшыдан, қол шағып қойыңыздар, балшы серкесінен қоныстарыңыз. Белек, шашыңыз қайсы жерден? Тізеден өңді. Тізеден өңді. Майкемден ұзын, ұзын, браво, қол шағып қойыңыздар, азаматсыздар. Анда, қымақты меймандар кешіңіздер, көңіл боласын, табаныңыздар татты болсын, сіздер тамақтан отырған ұшырда Қырғызымның жай шығармасынан аттап берейік. Қадыралы Артық Балайұлымыздың Барамсаға деген жақсы шығармасы бар. Мен ошол шығарманы аттап берейік, тамақтанғанша олтыңыздар келіңіздер. Тамағыңыздар татты болсын. Бүлдіргінді бұшқан кезде Асманда бір көт шаншы ұчқан кезде Самаляр еңсепсеткен аққайыңдар Самашып сағыншымды Самашып сағыншымды ұққан кезде барам саған Жолар керпегіңде өкін кезде Ақ жаңғыр нөшірілді өкін кезде Şiirisin karagatlar şaşkan bizde Açarın çok azınlar açkan bizde Kucakta bir koçluğum tüm koyunu Gün rüyasına Batkan gizli baram sağan Gürgü arıları onun gizli Bal çölüm boyalmadı sorun gizli Aldatkanı solukan gizligide Aldın ay asmandağı Aldın ay asmandağı Kolun gizli Baran sana Ay baran Ой, рахмат. Çok рахмат. Çok рахмат. Қол шапқан меймандардың балалары президент болсын,
Кол чаппай, жакшы эле айт экен, жакшы эле сүйлөйт экен, бирок бир аз боюн кичинекей экен деп тамаданысында отурган меймандардын балдары прокурор же министр болуп кетишет. Тамагыңыздар таттуу болсун, тамактарынан чылтырыңыздар. Бүгүн өзгөчө байкем жалпы туугандардын башын бириктирейин, шулардын дагы жакшы кылуу тилегин угайын деп Ақтастырқан жайып бартақан бабырат алдыңыздарга коюп отурган чагы тамагыңыздар таттуу болсун, тамактанған чогултурыңыздар. Урматтуу меймандар, албетте кыргыз эли улуудан биринчи ат сугарган эмес экен. Мен ушул улуу аксакал инсандардын аттарын атайын, аты аталган урматтуу аталар, апалар сахна төрүнө келип бериңиздер. Сиздердин жакшы бир каалоо тилегиңиздер менен, сиздердин ак тилегиңиздер менен бүгүнкү кечебизди алга карай улантайын. Мен сахна төрүнө чакырам биздин бактылуу ата энелер десем дагы жаңылышпайм, өзгөчө уулум мына ушундай эрежеге жеткирип, мына ушундай уулунун чыгармачылыгын колдоп, кубаттап, мына бүгүн уулум эң алгачкы китебин элге жарыялап, мына ушундай жакшылык той башталып турган деп кубанып сүйүнүп отурган Назгүл апамды, Соопбек атамды, Керезбек атабызды, Дилбар апабызды сахна төрүнө чакырайын. Урматтуу аталар, апалар, сахна төрүнө келип бериңиздер, келиңиздер. Назгүл апа, Соопбек ата, келиңиздер. Керезбек ата, Дилбар апа, келиңиздер. Хош келипсиздер, аталар, апалар. Бир аз алдыракчыл алсак болобу? Келиңиздер, алдыракчылалы. Кубанычыңыздар, сүйүүчүңүздөр кут болсун. Ошол перзентиңиздердин эң алгачкы мына ушундай сонун китеби жарык көрүп, ийгилиги, буга чейин дагы ийгилик жараткан, дагы ийгилик жаратып отурган чагы сүйүн атасыздарбы, кубан атасыздарбы? Жакшылыгыңыздар кут болсун. Анда микрофон сунайын. Улуулатып биринчи аталарыбыз сүйлөсүн, андан соң апаларыбызга берели. Келиңиздер. Aşı versin, daim içinde çok uzun ömür versin, baktırı oluyor görünmen. Şimdi çarmıhçılık işini eme dörsen, art dörsen, yaz döver. Şöyle dayı ne sorup versin? Саламатсыздар, урматтуу тойдун катышуучулары. Аягында сүйлөйүн дедим эле башында эрийбеди. Мээлемге ансын эмес. Спорттук жайга барса күчүн көрсөтүш керек. Ат чабышка барса ат чабыш керек дегенде бүгүн акынчылык кечеси болуп атат. Анан акынчылык кечесине карата бир айта турган сөзүм бар эле. Абдылбай дөкөз жаратканыбыз кошкону бир далай жылкы өзү айткандай 16 деп аттыр, андан мурун болуп кетти го дейм. Анан бул акынчылык өнөрү бала кезинде эле бар болчу. Анан ал кезде жаңы таанышкан кезде мунун ырларын угуп алып, анан күлгөмүн. Себеби дегенде азыркы жана китебинде чыккан ырлардын баардыгы башкача урукта кетти. А башында такыр башкача болчу, эгер салыштырып келсе асылдарга салыштырып атам, Абдуланы болуп кетти деген жокмун. Кадимки эле Байдылда атабыз, бидин аталар сыяктуу бул жазган ырлары бүйтүрүп келе. Анан ошонун бир ырын айта кетейин. Анан ыр жазган деп анан ырыңдан окуп берчи мага деп анан башында сурадым, ошентсем. Бир бала дейт, чогуш деп жүргөн бала бир күнү ыр жазат дейсиз. Мен тиги дейт башка атам кайчы болуп калды, ошо ыр жазып бересиз деди. Анан жолдугун кой деп ал кезде бала кезден жолдугун койгондон анан ошондо жазган эми узун, бирок мен кыска башчаны айта кетейин, ошондо мындай деп жазган жагы бар эле. Атаң ким десем, атам Чаган деп айтты дейт. Ana ошого жарашан жазгандар бар, бул китепке кирген жок да. Жаткан бир жайың төрөлө, ат чапкан жериң төрөлө. Баарыбызды калтырып, тандаган жериң көрбөлө десем бала ыйлайт дейт. Анан отуруп күлөй Абдылбай, эме мындан кийин сен башкача ырлар жазышың керек, антпесе болбойт деп. Анан бул Абдылбай жаза баштады. Анан мен ыр жөнүндө бир нерсе айта кетейин дедим эле.
ушул таласта момундай бир сөз бар. Ырчыбулак деген бар дейт да. Ошол жерге барса эле ырчып алып чыгышат экен депчи. Анан жараткандын буйругу экен. Мен да негедир бала кезде ушинтип ойлочумун, бир башыма оор кыйынчылык келет, мен ошону жазам деп. Анан бул жерге келгенден кийин акындыкка келгенде бир аз болсо да өр тилинде кошумча кошуп керек болуп атат да. Анан ошондо бир жазып мындай биринчисинде 4 эле сабыр жаздым. Анан бара жүрүп отуруп көбөйдү ушунчалык. Анан бир өрүм бар. 2 жыл 3 жыл даран жазып бүттүм болгону 15-20 эле сап. Анан бир жолу жазып атсам 2 катар менен жазылып атат. Анан тигил жазып атсам бул жазылып атат. Анан аягында 3-чү чыгып кетти да, анткени ушул бүгүнкү айта турган нерсе өр жөнүндө көп нерселер бар. Айтат, булакка барсам мен өр жазып калдым. Анан тияка барсам мен тигинтип калдым деген сөздөр бар да, жана таласта ырчыбулак деген сыяктуу. Анан ошол 2 жазып атат, 3-чү жазган ырымды айта кетейинчи. Бул ыр жөнүндө айтылып атат. Анан ошондо карап отурсам 3 катар менен жазылып атат. Кабырайы, борончо айткандай, менде деле бирдеме бар го деген сыяктан араптан 3-чү менен ыр жөнүндө мындай деп жаздым. Кабырайы. Ыр жазсаңыз, карасаң багы күлгөнгө күлө жетем дейт. Көкүрөктү тепкилеп жанды койбойт. Канчалык жазсам дагы көңүл тойбойт. Кайдан чыгат ырлары? Көкүрөктөн, жүрөктөнбү, баштанбы, ааламданбы, жердеги бир таштанбы? Жок. Бул казына бир гана жараткандан, баарыбызга насибибизди тараткандан деп бир жары жазылды. Анан көрсө жараткан илфом тиги дейбиз, бу дейбиз. Көрсө ошо жараткандан буйрук болгон кезде гана келет экен бул деген. Биз отуруп тигиле бөлө дейбиз. Анын баары себеп чыга турган жери. А бирок баардык нерсе бир гана жараткандан келет экен. Анан ушул жерге дагы ыр жазып атам, дагы бир аз болбой узак берип кыскара айтып коем. Акынчылык кечеси болуп коем. Ошого баргандан дагы ыр жазып калып, бир 2-3 жазып калгандан 4-чү жыл болсо керек. Анан таң калдым. Ушунча мен ыр дайырмын, ырдан акыр дайырмын. Анан мен жараткан көргөндөн ыр жазып калган ошондо. Ыр жазып алганын кайра мынтип отуруп, бир аз болуп койдум да. Бирок да кыйын акыбалда жүрүп ошону чыгарган башка бир ман дереги жок. Анан ошондо мынтип жазып аткам. Буйруп койсоң бир өзүң сайда жүргөндө билдим. Кырда болот турбайбы? Турмуштун чечип сырларын сырда болот турбайбы? Абрайы өзүнөн өзү келип ырда болот турбайбы деп. Ошого билбей, эми айтып отурса арза кете берет экен. Аман болуп бир убакыт айттым эле. Биле канча ушун булдырың аяк суулук болот. Бир заманы мени карап ата кайдан эле дейт. Кайдан эмне кыласың? Оң жан бизди жаза бериш деп. Мына жараткан буйругун өзүм жүргөн турганына жараша жараткан караптуу. Мындай тойду киши бар, үч турат дейсиңби? Абдилбай, тоюң кут болсун үчүн. Анан бер жакты мактай бер, аркасын кошо мактай кетпесе, чай бербей коет. Ошон үчүн кыргыз айткан, эртең менен аялың чындыкты айтып атса да сеники калып дей бер. Билал түш кезде сеники чыныңды окшойт деп айт. Анан аягында кеч киргенде таптан калса да кагылса да кетейин, сеники чын деген. Көрсө жашоодон алынган нерсе экен кыргыздык ошо сыяктуу. Мен баа тамаша кылып айтып атам күчүгүн. Аял үйдүн куту дейт. Абдилди абдил кылган ушунда чоң эмге бар чынында. Жакшы аял эл аягын деген сөздөр бар. Жаман катын эл башын деп шыпырып түшүп жатпайбы? Аман болгуна тилегим ынтымактуу бол, өнөрүңөргө өнөр улансын. Өсүңгүлө бала акыралы боллу, конушуң аркылуу токтосун. Дасторконуңар жашылга жайсын. Ана моментип анан карачы Абдилбай. Бир убакта айтып бере Зубай дөкмөргө айтты. Карачы канча адам дейм, кишиң бар эле колунан келе бербейт. Болсун, кут болсун. Көп сүйлөй берсе болбойт деп. Болду. Рахмат. Ошо тойго келген баарыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Алыстан келген, жакындан келген баарыңыздарга ыраазымын. Ошо бүгүнкү күндө ошо Абдил менен сыймыктанам. Кудай таалам ошо бүгүнкү күнүбүздү кут кылсын, чыгармачылык ишине
ийгилик каалайм. Ошо сиздер менен жолугуштуруп аткан Абдилиме чоң рахмат. Ошо Алла Таалама чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун ушу сиздер менен жолугуштуруп атканга. Анан Миң булак кайын журтумду айтпай кетпесем болбойт. Себеби Миң булак деп өзү эле айтып турат. Ошол жакта таланттар чыккан, акындар чыккан, манастылар чыккан. Ошолордун эмесин улап уулумда ыры чыгып атат. Ошо уулум менен сыймыктанам, толкунланып атам өзүм да. Анан ошо атасы жаш кетти. Анан ошо атасы жаш кетсе да атасы арбагы ыраазы болсун, сыймыктанып атат болот. Ошо атасынын атын чыгарып сыймыктанып атам мен дагы. Анан эми атасы көрбөй кеткен жакшылыктарды Кудайым буйрса көрсөтүп атат. Кудайыма ыраазымын, тілеген тілегіме разымын, ушулардын баарын кабыл кылсын. Жерде ушу адам кылган ушу Абдилге чоң жардамын көрсөткөн өкүл атасына ыраазычылык билдирем. Аман болгула алтындарым. Ошо чыгармачылык иши өркүндөп өсө берсин, калеми урчуй берсин, ырлары чыгып атат. Сыймыктанам, ырың менен сыймыктанам алтыным. Керезбек атасы айткандай, келиниме да ушундай кызды тарбиялап берген Кудама алтындарым. Рахмат ушундай кызды тарбиялап. Келиним кызындай көрөм. Себеби Кудайым педагог, Абдилге ушу көп жардамдаш китептерин чыгарышканга дегендей жардамы чоң. Ошо барыңыздарга ошо бүгүнкү күнүбүздү кут кылсын, жуп кылсын. Өкүл апага да чоң рахмат. Ошо Абдилди тарбиялап, таалимин беришти. Мен сыймыктанам булар менен. Ошо баардык жакшылыктарды каалайм, көп балалуу болушун, элдин батасы жакшы болот экен. Ошо баталар кабыл болсун, агарып көгөрүп тиге бата менен агарып көгөрсүн, ырларың чыга берсин алтыным. Өмүрүң узун болсун, ден соолуңар чың болсун, өкүңөр бактылуу байбиче болгула алтындар. Ошо келиним дагы педагог, университетте мугалим, келиним менен сыймыктанам. Келиндей көрбөм, келиндердин бүт кыздарындай көрөм, баарысын жакшы көрөм. Ошо бактылуу болгула. Абдил жайда бүгүнкү берип аткан тоюңар кут болсун өзүңөргө. Ден соолукта болгула, өмүрүңөр узун болсун. Көп балалуу болгула эжем айткандай. Ишиңерге ийгилик. Бүгүнкү китепти ачары деп атасың. Бул биринчи эле жолку болбосун. Мындан аркысы да көп болуп, көптөгөн адамдардын башын бириктирип, ошол сен жазып аткан ырлардын көбүн адам балдары аябай кызыгуу менен уккан адам балдар көп болсун. Ишиңерге ийгилик, тоюңар кут болсун. Кыска нуска. Рахмат. Айтылган кабыл тилектер кабыл болсун. Ата сүйлөдүңүзбү? Сүйлөдүңүздөр, баардыгыңыз да сүйлөдүңүздөр. Менен бул белекти сизге тапшырайын. Атыңыз ким ата? Керезбек. Керезбек ата, кайдан келдиңиз? Гөлдө Саякбай манасынын айыл Акөлөңдөгүн айыл бар. Мен ошол айылдан келдим. Браво, бул чайкоңуздар сөз таптап, сөз баптаган ата экенсиз. Бул белек той элемин атынан кофе демдеп ичесиз, азыр коетуңуз, кетпей туруңуздар. Булга чай куюп, ысык чай ичесиздер. Апаларыма дагы белек берейин, келиңиздер. Апалар, бул белек той элемин атынан кабыл алыңыздар. Келиңиз апа. Ар дайым ушул белектерге чай алып ичип отурган учурда той элерин эстеп, жакшы тилек, жакшы ниет кылып коесуздар. Анан жана ошондой эле той элери үчүн эң бир сонун белектер бар экен. Тапшырып коелу, келиңиздер. Тапшырып андан соң эстеликке сүрөткө түшүп, анан ошол жактан орундуктарды оңдоп бериңиздер. Жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр, эми эстеликке сүрөткө түшөлү бул жактан. Жүрүңүздөр. Атайын сиздер үчүн ушундай сонун жасалгалуу той эле караана.
өтüşür. Андан соң орындықтан алып келіңіздер. Рахман. Маңайыңыздар жақшы, кешегіз жақсы башталды. Жақып атамыз сіздерге. Жаққан адам жоқ, қол шапқан адам жоқ. Барын елі настроеніңіз жоқтар бұл. Ағашан шағып тұрсаңыздар, бүгін шығармашылық insanlar аймағындай көп аралызда да отырады. Андықтан сіздер қол шағып қошты отырсаңыздар, мен дағы аяғындай жас жалбарған әрекет қыламын. Албетте білесіздер, күлік атқа қамчы керек болса, адембе қамчыда елі шамалағыңыздар тамадаға керек болып. Андықтан ала қанша тамадаға көңіл бұрғанша отырыңыздар, кешегіз көңілді өтеді. Адемесе бүгінгі кешегізді құттықтап, бүгінгі шығармашылық кешегізде тойыңызды, жақшылығыңызды құттықтап, Қырғыз эстрада жылдызы десем жаңылышпайым, алдыңыздарға шақырам. Азиз Батыров ұрдай тұрғандар. Құтты болыңыздар. Aydan
кандайсыздар? Сиздер менен жакшылык үстүндө Абдил агабыздын Жан дүйнө жаңгырак аттуу китебинин бет ашарына жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Бар болуңуздар. Агабызга чыгармачылык ийгилик каалайм, кадеме курчуй берсин. Сиздер менен болсо жалын жакшылыктарда, тойлордо жолугалы. Бул жакта мен сыйлаган таланттар баарыңыздарга таасим кылып коеюнчу. Чоң рахмат. Оорубаңыздар. Кыргызстанда жана ушундай мыкты акындар, мыкты адамдар болсун. Кыргыз эли негизи ала тоого көл кошуп жашап жаткан эл. Ошондуктан келиңиздер, Кыргызстан жөнүндө да ырдап берейин. Колуңузду чаап алыш Кыргызстанда. Ордуңуздан туруп бир Кыргыз эли. Чоң ырдайбыз. Жаша Кыргызстан. Жакшы болуп жаткан инсандарга бийлик тапшырайынчы келиңиздер, Көркөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, окумуштун баары табылган, уюктуу чөлгөн Кыргызстан, менин Кыргызстан, канымда келген Кыргызстан, беш күндүк өмүрүм көңүл, ишим менин менин Кыргызстан, тойланган тупар улуктун туугармак менин Кыргызстан, өзчү Кыргызстан, кыйналган көччү Кыргызстан, акалга элин байырлап, ансайын көптү барлығыңыздар. Апалар, сіздер бір куплеттерді билеп қойыңыздаршы эми. Сырға жандай чыгарма беріп қосып қой, маэстро. Шандра, орнуға келген апаларым бізге. Абдил ағамыздың атына. Келіңіздер.
Aziz Bahtı. Biraz bitirelim. Çok rahmat. Aramızda kimdin adı Sırga olsa belek vereyinçi var mı? Sırga degen ayınlar olsa belek verip var mı? Aramızda Sırga degen apalarımız, yeyeceklerimiz olsun. Çoğurak belek vereyinçi. Abi durmadı meymanlar, gelingizler. Жакшы кечебизде жакшы калып менен уланталы сахна төрүнө чакырам. Бүгүнкү Абдил байкемдин бир туугандарын сахна төрүнө чакыргым келип отурат. Бир туугандар жамаатын баштап бересиздер. Нурлан байке, Рамил байке, Жаркынай жеңе, Салтанат эже, Марат байке, Нурсултан, Нургуз, Саулен, Нурболот дейт. Кана жалпы бүгүнкү той ээси, жашылык кечеси Абдил байкемдин бир туугандары бийлегенче келиңиздерчи, сөз кезексиздер. Кана кубанычыңыздар, сүйүнүчүңүздөр куттуу болсун. Ayday sulu serkençek, anday tepem Bozulağım serkençek, durbay tepem Oyna oyna aldılar, oyun karak bulduyla Bilip bilip aldılar, bilip son bulduyla Şaşıl yolun güldüyle, yanacılan güldüyle Ahir akma Bir tuğanlar, elimizde biraz aldırak çılalı Aldırak geliyor alalı Hormatly konoktor, hormatly meymanдар, жалпыңыздар, көңүлүңүздөр, назарыңыздарды сахна төрүнө бурыңыздар. Бир туугандар калуу тилек сүйлөгөнү чыкты. Бир туугандардын калуу тилегин угалы, андан соң кызыктуу оюн зоокторго, ырчы, талаптуу инсандарга кезек беребиз. Андыктан баардыгыңыздар көңүлүңүздөр, назарыңыздарды сахна төрүнө бурыңыздар. Кош келипсиздер, кубаныч, сүйүнүч кут болсун. Улуулатып, аксакалдатып микрофонуна келиңиздер. Assalamu alaikum. Бүгүнкү Абдилдин ушу чыгармачылыгына катышып аткан ырайым туугандар, сиздерге чоң рахмат. Абдил ушу туугандарыбыздын ушу чыгармачылык иши өкүндө берсин. Алкул акыныбыз атабыздай болгон ушу өмүрүнүн акырына чейин ушу калеми бурчуп дайым ушу эмгеги арта берсин. Kırgız eline Türkiye'den şu Kırgız adabiyat, Kırgız diline kalan akıllık yazılarını olsun. Sizlerle çok rahmet, yurdumuza versin. Çocuklar,
шығып топшылық болсын. Assalamu alaikum бүгінгі кеченің қатысушылары, құдағайлар, құдачылар. Абдилиз туралы эми айта берсек чынында сөз көп. Буга чейин айтылып атат. Бул чыгармачылыгын биз эми лично мен өзүм ушу 20 жылдан ашып калды, байкап калганыбызгачы. Ал кезде баягы мындай бир келтире туручка постоянно колунда болбосо керек, бирок иштеп аткан жеринде дагы мындай бир ушундай бир илхом келип калганда чуркап барып бирдемеге жазып бир куплет мындай жазып кетчү да. Анан бүгүнкү күнү мына ошо мынакей жыйынтыгы ушуга келип отурат. Мынакей канчалаган эл жакшылары, бир туугандар жалпы чогулуп тушоосун кезип Абдилдин чыгармачылыгың өркүндөй берсин. Сенин ийгилигиң биздин ийгилик. Сен менен биз ар дайым сыймыктанабыз. Жолуңар ар дайым ачык болсун. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Үй бүлөлүк бакыт алай. Дүйнөдө кандай жакшылыктар болсо, биз айтып эки дүйнөнүн жакшылыгын каалайбыз. Ошол эми келген бир туугандар, куда сөөктөр, жалпы эл жакшылары, сиздерге чоң рахмат. Ушинтип инимдин кечесине ушундай салым кошуп, ушундай бир поддержка кылып баарыңыздар жалпы келип ушу жерде катышып отурасыздар. Биз аябай сыймыктанабыз. Чоң рахмат. Бүгүнкү кечең кут болсун. Сага чыгармачылык чоң ийгиликтерди каалайм. Мурун айтып койчу элем, негизи баягы ташка тамга баскандай депчи. Мен деле мындай көп деле маани бербептирмин, чындыгында кийин уже билип неме кылып жүрөм. Бул ар бир жазган ыр, мисалы үчүн баарыбыз эле мындай кес-кесте жаза беребиз, мындай бир-эки куплет андай мындай боло берет. Бирок ошону жазып, анан кайра улантып алып кетиш, ал дагы өзүнчө бир талант да, бул жүрөктүн түпкүрүндөгү бул кан менен кошо сиңген талант. Ушул талантыңды сен такыр ушу бастырып жибербей, ичиңде калтырбай сыртка алып чыгып, ошону кайра өркүндөтүп өстүргөнүңө миң мертебе ыраазымын. Мисалы үчүн даже мындай алып келсең деле көптөгөн белгилүү адамдардын деле мындай кадамдары бир туруп эки кадам астага кетсе, бир кадам артка кетет. Сеники бирок эч качан кадамдарың артка кетпесин, дайым кадамың астында болсун. Сен үй бүлөң менен, бала бакыраң менен, жерге жегиң менен, мына сен сүйүнчүңө, кубанычыңа кошо кубанычта болуп, мына канча адамдар турат ушул жерде. Ушул адамдардын баары эч качан өзүнө жаман тилек тилебейт. Ар бир адамдын тилеги кабыл болсун, өздөрүнө тилеген тилектерин, жакшылыктарын сага да тилек кылат, анын баары кабыл болсун. Бир туугандар менен аман бол. Зубайда, сага да чоң рахмат. Баягы жалгыз адам, жалгыз дарак бак болбойт дейт. Абдил жалгыз чындыгында эч нерсе кыла алмаган эмес. Кылмак, бирок ошонун деле бир канча эле проценти да. Анан бул 100% ийгиликке жетишиш. Сенин дагы эмгегиң бар. Улуңар менен аман болгула. Ушу атаңардын, чоң атаңардын атын өчүрбөй, эл менен катышып болуп, барышып беришип болуп, ушу ийгиликтериңер дайым кош болуп, экөөң да башың биригип, колуң да биригип, жаманыңарды жаап, жакшыңарды чыгарып, элден ашып кетпей, элден да калып калбай, эл менен чогуу эле аман эсен жүрө бергиле. Дайым жакшылыкта, жакшы тилек, жакшы ниетте эле аман эсен жолугушуп жүрө бергиле. Тилектер кабыл болсун. Саламатсыздарбы, тойдун катышуучулары, Абдил, Зубайда, тоюңар кут болсун. Ушул жакшылыгыңар биринчи жакшылык болсун, дагы көп жакшылыктарды алып келе берсин. Чыгармачылыгыңа ийгилик, дайыма калемиң куч болуп, ушундай авторитетиң өсүп, ушундай биз көрүп турган адамдардын арасында сен дагы белгилүү инсандардан бол. Биз сен менен сыймыктанабыз, үй бүлөбүздүн атын, атабыздын атын өчүрбөй, ушундай китеп кылдың. Чоң рахмат. Мындан дагы арта берсин. Көп китептердин ээси болуп жүрө бер. Сыймыктанабыз сен менен. Саламатсыздарбы?
алгачкы сөз саламбы, аталарым бүгүн келген аманбы. Эзелки сөз саламбы, энелер бүгүн келген аманбы. Сылык сөз саламбы, сыйлы коноктор бүгүн келген аманбы. Куттуу сөз саламбы, кудалар бүгүн келген аманбы. Ушу буюрса аманчылык болуп, жакшылык болуп, жалпыбыздын башыбыз биригип отурат. Ушу баягы адамдын сыйы төрдө экен, адамга кеңеш берчи төлгө экен, адамга атайын берген, атам акындык өнөрүн төкмө экен. Ар бир иштин кылар эби бар, ар бир айтылчу ойдун кеби бар, ар бир адамга берилген атайын кесип бар дегенде ушул акындык өнөр, акынчылык бул атайын берилген кесип экен. Ушундай кесипке сиз ээ болуп турганыңызга аябай кубанычтамын. Ушундай кечеңиз кут болсун. Анан баягы аял жакшы, эр жакшы дегенде ушу тегиңиз жеңемдин эмгеги да бар деп эсептейм. Ушу дайыма жаныңызда жүргөнүздөргө анан баягы жакшы сөз айтса сиздерге жарашкан, төп келишип бардыгынан жанашкан, чоң талай, чоң бакыт берсин сиздерге жараткан. Ушу чыдап жашоонун эчен далай сыноосуна жетип отурасыздар, бүгүнкү жакшылык курчоосуна ушул дайыма жакшылыктар курчап бар болуңуздар. Анан баягы бул бүгүнкү ушу ыр кечесиде окуткандан кийин бир ырымды окугум келип атат. Ыр калып, жан дүйнөм термелип, ырахатка чеги жок малынат. Ыр деп жүрөгүм аруланып, ыр дүнөсүнө тартылат. Дилден чыккан ырлар жашоонун дамын таттуу таттар, дүң болуп жаркыйтып аламга дүйнөмдү ырга байытар дегенде ушул буюрса келечекте бүгүнкү күндө мисалы жалпыбызды чакан элди бир башын бириктирип ыр дүнөсүнө баягы тартып атасыз. Келечекте буюрса кыргызды дүнөсүн ырга байыткан адамдардан болуңуз. Баягы тарыхта алчу сөз экен, тактуулар утупчу төр экен, уйкаш айтчу сөз экен, улуулар утупчу төр экен. Төрүбүздүн көркү болгон аталар, апалар бар болуңуздар. Ушул журттун ичинде жакындарыңыздардын жакшылыгына күбө болуп, баягы жаратканым берет экен тилекти, жалпыбыз отурабыз алакан жайып бириктирип билекти дегенде ушул бүгүнкү күндө кандай жакшы тилек, калуу тилектер айтылса ошого бар кабыл болуп, жакшылыктын негизинде себеби өзгөрүшүп амандашып жүрө бериңиздер. Баягы ыр дүнөсүндө эмнелер жаткан экен, ыр дүнөсү чоң тарых, керек болсо чоң дастандарды каткан экен. Иман менен айтылчу ырачылык сөз рахмат экен деп көңүлүңүздөргө анан бүгүнкү агамдын кечесине келтириңиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Атыңыз ким? Нурсултан. Кайдан келдиңиз? Шадар эле. Бурага кол чаап коюңуздарчы. Келген уйкашты. Байке эже тамада чакырып жыгылдыңыздар, тамадаңыздар бар турбайбы? Келиңиз, белек берейинчи. Так, улантабыз эми. Жаштарыбызга берели, келиңиздер. Карындашыбыз, сиз дагы ыр токуп салыңыз, келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кечен коноктору сиздерге чоң рахмат. Бүгүн ушу тайкемди сыйлап келип бергениңиздерге. Тайке, сизге каларым ушул багытта эле өркүндөп өсө бериңиз. Ушундай чыгармачыл досторуңуздун арасында эле канча айтып коет го. Канча негизи жаныңда адамдар кандай болсо, сен да ошондой болсуң депчи. Ошон үчүн сизде дагы ушундай чыгармачыл адамдардын арасында мындай жакшы жака неметип кете бериңиздер да, өркүндөпчү. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Ошо. Байке эже бүгүн кечке бүт эле тамаданан акындар, сөзгө чечендер келген окшойт да, баардык жашкары деп эле аябай катуу сонун сүйлөп келишет. Кеттик эми, улантабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Адил ата ушул китеп ачканыңыз менен куттуктайбыз. Бизге каларым узун өмүр, бакыттуу эки дүйнөнүн бакытын берсин деп айта алам. Ушул эле жол менен түз алыс кете бериңиз. Тайке, мен сизге каларым. Эң биринчи каларым бул сизге ден соолук, аман болсуңар, баары болот. Ошондой эле дальше больше дегендей. Мектепте жол бериңиз. Ошо.
Чоң рахмат, урматтуу бейт туугандар, ынтымагыңыздар ыдырабасын, Алла Таала үйүңүздөргө береке берсин, ынтымагыңыздарга бекемдесин. Дайыма кубанычың, сүйүнүчүңүздөрдү тең бөлүшүп жүрө бериңиздер. Жүрүңүздөр эми ошол жактан эстеликке бир сүрөткө түшөлү, андан соң берчи белектер тапшыралы. Буйруса, бейт туугандардын атынан 4 жылкы кабыл алыңыздар. Аны биз урматтуу меймандар, кечебиздин жүрүшүндө мен сиздерге бир жакшы белек берейин, олтурган эле жериңиздерден. Замандын талабына ылайык, урматтуу меймандар, азыр 7 жаштан 70 жашка чейинки инсандын чөнтөгүндө уюлдук телефон бар, билесиздер, 7 жаштарда Redmi болсо, 70 жаштарда iPhone 16 Pro Max көтөрүп калдык буйруса. Эми сиздерге суроо. Бүгүн апаларыбыз да отурат арабызда. Мына ушул апалар жөнүндө суроо берейин. Ар бир жакшылык кечелерде, тойлордо апаларды сыйлап, урматтап, апалар жөнүндө суроолорду көбүрөөк берем. Андыктан сиздерге суроо берейин. Кимдин телефонун күйгүзгөндө эле, телефонун экранын күйгүзгөндө эле апасынын сүрөтү турса, белек берейинчи, барбы? Телефон экран күйгүзгөндө эле апакесинин сүрөтү болсо, приз берейинчи, барбы? Урматтуу сүрөтчү жигиттер, мага тоскоолдук жаратпай туруңуздар, мен сиздерге тоскоолдук жаратпайм. Келиңиздер, барбы? Телефон экран күйгүзгөндө эле апакесинин сүрөтү турса, белек берейин. Галерея эсептелбейт, WhatsApp профиль эсептелбейт, Instagramда историялар эсептелбейт, барбы? Мындай күйгүзгөндө эле апакесинин сүрөтү болсо, белек берейинчи. Барбы? Жок экен. Демек, мен экинчи суроого өтөм. Кийинки суроо апалар жөнүндө, апалардан алыстабайын. Кайра эле кимдин телефонун экранын күйгүзгөндө эле кайненесинин сүрөтү болсо, белек. Барбы? Кайненесинин сүрөтү болсо, белек десем, бул жакта агам мен телефонумда эмес, мен сүрөтүн алып жүрөм кайненемдин дейм. Апаңыз, апакебиздин сүрөтү бар экен. Мен телефонумда дегем оюну шартын салбайбыз. Телефон экран күйгүзгөндө эле апакесинин сүрөтү болсо, белек дегем. Агам менде бар дейм. Телефонуңузду өчүрүп кайра күйгүзсүңүз? Галерея эсептелбейт. Так, агам да галереядан таап жүрүпсүз ба? 26 апрель 2024 тартылган сүрөт турбайбы бул? Мен күйгүзгөндө эле апакесинин сүрөтү болсо, белек дегем. Карындашыбыз да, мына туугандар, карындашыбыз да бар экен. Караңыздар мына. Күйдө апакесинин сүрөтү турат, караңыздар, Белек берип коеюн. Белек алып келеличи. Кийинки белек алыңыздар. Кечеңиздер кут болсун. Анда урматтуу меймандар, тамактанганча отуруңуздар. Мен сахна төрүнө дагы бир таланттуу инсанды чакырам. Ал инсан дагы өзгөчө Кыргыз Республикасына таанымал инсан десем жаңылышпайм. Чоро тобунун солисткасы, сиздер угуп жүргөн чыгармалардын ээси десем да жаңылышпайм. Анан Абидин байкемдин дагы калемине таандык чыгарма аткарат. Мен ал инсанды алдыңыздарга чакырам. Нурболот Теңизбек деген мырза бүгүнкү кечебизди куттуктап келип отурат. Келишиңиз рахмат. Чоң рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен арбаңыздар. Ушул жерде жалпы биздин агайларыбыз менен А бөлүмдөн бери келип аткан кудаларыбыз менен жүз көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Абдил байке, чыгармачылык кечиңиз кут болсун. Ар дайым ишиңизде ийгилик боло берсин. Чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Жеңем экөөңүздөр бактылуу болуңуздар, баарлыгыңыздар, тоюңуздар тойлансын. Анда эмесе Абдил байкенин чыгармасына бир жаз стилинде бир аз обон жазып, чыгарма аракет кылдык эле. Ушунун бет ачарын сиздерге ырдап берелик. Бул кандай сезим деген чыгарма. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Чоро тобунун солисти, эстрада жылдызы. Жүргөндөй жаным элесиң, жүрөктү кыйнап эсесиң, жүгөрүп күндө издеймин, жүдөктүн качан келесиң. Бул кандай сезим, кыялар тепкелемин, арнап ару тилдеген жүрөгүм сезет билемин. Бул кандай сезим, ал олоп күйгөн чагындай, арнап ару сезимди жанга жаккан жандырдай. Асылым мени тандачы, жаным жандачы, арманда жетпей калган жан кылбай.
Benim sana olulan azap oldu yüzüm orulan. Darısı sensin çalgız mürübü Atan kıva açılbay pür soğulan. Bu kanday sezi al olup gülün canlımday. Arnap arı sesindi çanga çakkan cangırday. Bu kanday sezi kıyal artık kelimi. Çok rahmat, barmağınızlar. Toyunuzlar toy olasın dep daha bir canlı güllesteni biz atkarıp жүрген ырлардын бири Шаршен атабыздын тамашалуу чыгармасы бар. Ыстаканда кантың бар деген чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Билгендер болсо чогордон турабыз. Нұрболот Теңізбек, Шоротауының солисті, эстрада ырчысы, хореограф бітірелі. Абдел Байкен, Эзекемді шақырып шықсаңыз бері. Келіңіздер. Жана Байкен өзі вальсқа деп бір шанс тапты деп оқшықпай қалды. Аз екіңіздер үшін бір музыка қойып берейінші, бір жақшы білеңіздерші бір өлі. Байкемнің билегені кімге жаққан болса қол шығып қоштап тұрыңыздар. Байкемнің билегенін көрдіңіздер өлі өзі.
Бүгін Байкемнің китебін көресіздер, Байкемнің талантын көресіздер, бүгін биін де көресіздер. Байкем аябағандай ар тараптуу, таланттуу инсан десем жаңылышпайм. Даяр болсок музыка, экөөңүздөр үчүн би. Кеттик эмес. Браво! Musikada koyup alıp Hala hamam yanımda Kalgın dedin yanımda Seni candan sevgendim En güzel kolunda Vay gelin bilenzi! Kum şikuli, kum şikuli Çok rahmat. Jeke ayo son biletkes. Bayke sizden jeke Biliktiriyoruz mu? Biliktiriyoruz mu? Biliktiriyoruz mu? Çok biliktir. Varis biliginde bir kuartira bilmek ister. Maşallah. Jeke bu bilikte alınız. Geliniz, kalınız. Ayo son biletkes. Бірақ айлаңыз көз тиіп қалбасын, жақсы білектіңіз. Құрметті меймандар, мен кейінгі инсандарды қалау тілекке шақырам. Бұл инсандар Зуайда Эжекемнің төркіндері, тағыр айтқанда Абдил Байкемнің қиын жұрты десем жаңылышпайм. Сахна төріне келіп бересіздер. Жұмайып жездебес, Зинакүл Эжекебес, Алмаз Байкебес, Самат жездебес, Сапар жездебес, Асқат Байке, Назгүл Эже, Минура Эже, Айчолпон Эжекелеріміз баштаған. Жалпы Зуайда Эжекемнің төркіндері бийлеп келіңіздер, ана? Сіздер үшін жақсы музыка ұшылсын, Құрметті меймандар, Абдил Байкемді кім байқады? Жана өзінің бір туғандары шыққанда серьезный тұрды эле. Қайын жұрт шыққанда бийле берді ғой туғандар. Тамашалайды. Тарсен бар тамаша, әлбетте сүйеніп қуанып, мына ушул инсандардың қызын алып, ушул инсандармен ағарып көгөр отырған шағы. Қош келіпсіздер, тойыңыздар құт болсын. Сіздерден дағы сұранар элек, 2 қадам алдырақ шығалысыздар, келіңіздер. Аталар, бабалар, байкелер, келіңіздер. Алдырақ шығалы. Қалу тілекті берелі, Байке. Biraz алдырақ жылалы, келіңіздер. Қош келіпсіздер. Жақшылығыңыздар құт болсын, микрофон сұнайын, келіңіз. Арбаңыздар, қымбатты қонақтар. Бүгінгі кеште чоғу шу Абдилдің бірінші кітебінің açılışына көріп отырғанымыздар үшін қуаныштамыз. Абдилге болса чыңден соғып қалайыз, шығармашылық иелік қалайыз. Бішкек қайрымдардың атынан дағы ыраатчылык билдирип кетебиз. Құттықтаулар бар, ушулардын баарын кабыл болсын. Анан негизи Абдил абдан жакшы жасап, жакшы акын болуп келатат. Ушул Абдилге арнап 2 саат эле жазсам, 4 саат жазсам көп болуп кетет. Ыңаалаган ырлар чыгып жүрөктөн, кыялларды кучагына түнөткөн, ар бир сапка асыл ойлор тагылып, поэзия дүйнөсүндө күн өткөн. Абдылбегим калемин курчуй берсин, ырларын тапка келип канат керсин. Жарык көргөн китебиңдин аркасынан көптөгөн том болгон китептер келсин. Акын болгондон кийин ар бири обязательно биринчиден ата мекен жөнүндө, ата эне жөнүндө ырлар жазат. Ушундай ырлардын ичинде Абдилде дагы апасына арнап жазган ыры бар экен. Бейиши менен дейт.
баланын каалабайт жаңылышын, байкабай башка менен кагылышын, бар дүйнөм бар байлыгы менен башкача сиздежике сагынышым, энеке сагынышым. Келгенче иштен кайтып үйгө жолум, кейит коо тилек айтып жайып колун, кел дүйнө батып кеткен жүрөгүнө энем бар, менин күткөн кандай сонун. Алыста жүрсөм апа сагынарым, алмашкыс эч бир жанга барарымсың, ааламды жарык көргөн, жарык кылып тартуулаган апакем жанар тоодой жанарымсың. Энесиз ар бир күнүң кейиштемек, эне бар телегейиң тегиз делек, эненин жүрөгүндөй жүрөк болсо, жер жүзү бүт дүйнөнүн бейиштемек. Эненин жүрөгүндөй жүрөк болсо, жер жүзү бул дүйнөнүн бейиштемек. Өкүндөй берсин, калемин кучуй берсин. Ар дайым жакшылыкта ушундай көп китептер жазып, таланттуу акындар боло бер. Жакшылык каалайм, ийгилик каалайм. Кечирип коюңуздар, мен азыр бир нерсе айта кетчү нерсе, азыр ушул Алмаз байкем кечиги келип калды. Ана бул ушу калуу тилекти берерден мурда мен айта кетпесем болбойт да бул нерсеничи. Ушул китептин ачылышына эң биринчи салымын кошуп, мындай айтканда, накта кайнагалыгын көргөчү десем болот да. Анан негизи айтпай коюу бул болбой калат да. Мен кимиси кандай кылар экен деп мен деле тургам. Бирок ошонун арасынан көңүлдү ушул Алмаз байкеге бургам да. Анан ошонун үчүн баягы айта кетпесем болбойт. Китепте да жазылуу, эми канча кошту деп айтсам, атуш эле кошкон, чынында. Анан дагы да кошом деп атат. Ар жагын шарпай сүйлөшөбүз. Кышкасы, анткени баягы өзү мындай көп эле көрүп жүрөм, чачканда момда чачып салат. Бирок мага эле чачты го эле. Ана ошол сыяктуу тейлиңизге рахмат. Ана ошо демөөрчү болуп берген мага ошол мындай демме дем кошуп берген ошол Кубанычбеков, Алмазбек Мырзабекович деген менин кайнагам. Кабыл тилек болуп койсоңуздар. Assalamu alaikum баарыңыздарга. Адил ушул китебиңиздин ачылышын менен куттуктайм. Мындан да чыгармачылык өнүгө берсин. Ишиңизге ийгилик. Колдон келсе, буюрса дагы аракет кыла беребиз. Sizde işlerimizge iyilik olsun, kalemler kurçuyu versin, mınday kiteptin dalaya çıksın. Ötkünde bir kişinin aytıp aldınız, aklın kişini. Tezden aytıp aldı aklın kişini, 200'den aşık gidiyor var eken demiş. Sizdeki andan kaçsın. Kalemler kurçup, dağı köp iyilikleri de жарата бергиле. Дагы сүйлөйт тургандар барбы? Кошуласыздарбы? Кошулабыздар, Чоң рахмат. Азыр мен ушул белекти байкеме берейинчи. Байке бул белекти кабыл алыңызчы. Той эле атынан жакшы калуу тилек үчүн анан биздин байкеме демөөрчү болгон байкемдин кайнагасы караңыздар. Кайнага деп айта албайбыз, кайны десек болчу да экен го, аябай жаш экен го. Бул белекти берейинчи байке. Кабыл алыңыздар, Тымаңыздар дырабызсын, жүрүңүздөр, эми эстеликке бир сүрөткө түшөлүчү жүрүңүздөр. Келиңиздер, кечиңиздер көңүл кулбансын. Агарынан аккан таңдайым, арзумду сизге арнадым. Арабыздан алыс болсо дагы, асылыма сизди тандадым. Жаркырап аккан таңдайым, жаныма жүрүп кардайым. Жашаган ойду болсо дагы, жаштыгыма сизге армадым. Жүрүңүздөр, сүрөткө түшөлү. Урматтуу меймандар, албетте бизди туура түшүнүңүздөр. Азыркы минуталарда мен силерге тыныгуу жарыялашым керек эле, бирок арабызда дагы бир
инсандарыбыз бар экен, алыскы жолго чыгабыз, жумуштарыбыз бар эле. Мына ушул Байке менен куттуктап эле бүгүнкү кечебиздин сапарыбызга аттаналуу деп аткан инсандарды туура түшүнөлү. Албетте мен бул инсандарды сахна төрүнө чакырам. Ушул инсандардын каалоо тилегинен соң сиздерге жарым сааттык тыныбыз жарыялайбыз. Мен сахна төрүнө чакырам. Жалпы акындар, калемдештер, кесиптештер сахна төрүнө келип бересиздер. Арабызда Марс эжекебиз, Абидин байкебиз, Рахматулла байкебиз, Гүлнар эжекебиз, Шайык байкебиз, Тынчтык байкелерибиз баштаган жалпы кесиптештер сахна төрүнө келип келиңиздер. Сиздерди жакшы бир музыка коштосом, бийлегенче эң бир сонун маанайда кесиптешибизди куттуктап, ортолукка алып бийлегенче келиңиздер чыгына. Урматтуу меймандар, урматтуу аталар, апалар, мына ушул Байкемдин жалпы калемдештери, кесиптештери, тагыраак айтканда маданият кызматкерлери, кыргызымдын жүздөрү десем жаңылышпайм. Ушул инсандарга бир кол чаап коюңуздарчы келиңиздер. Анда улуулатып аксакалдын микрофон сунайын келиңиздер. Кемебиз баштайбыз. Келиңиз. Рахмат анда. Анда сені дейбіз, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Ошондой эле Абдил Бикам бүгүнкү ушундай чыгармачылык кечең менен куттуктайм сени. Бүгүн сенде эң бир кубанычтуу күн деп билип атам. Ошол мына чыгарган китебиң Ак жолтой китеп болсун. Мындан кийин дагы көп чыгармаларды жазып, көп китептердин автору болушуна тилектешмин. Эмне демекчимин, ошол дайыма үй бүлөң менен, тууган уругуң менен, жакындарың менен бар бол, аман бол, бир бол демекчимин, ынтымакта бол демекчимин. Үй бүлөң менен ушу бактылуу карлык силерге насип кылсын, кадырлуу карлык. Жакшылык жакын болсун, жамандык алыс болсун. Анан эми мен бир эме болуп калдым. Ушу Абдулукам менен мен Фейсбуктан эле таанышып калдык эле да, телефон аркылуу. Анан бир жакшыры чыккан экен, ошолорун окуп, анан ошолордун автору ким болду экен деп, Абдил деп туруп, анан телефонун таап туруп, өзүм звондап байланышкан элек. Бирок ушул кечеңе кече базым, ушул бир даяр болбой калды. Мен обон чыгарам деп жүрөм. Кудай калса бир жакшылары бар Абдилдин. Экөөбүз чыгармачылыкта иштешебиз деген жакшы ойлорубуз бар. Буюрса, Кудай калса шашпай чыгарабыз. Эме болуп туруп, сага ийгилик, көп жакшы чыгармалар жаза бер. Ак жолтой китеп болсун, мындан кийин дагы китептерин көбөйө берсин. О калайык, калың жор, бириң калбай баарын ук. Мына бул залдын ичинде бүгүнкү күнү күндүз кечинде буйрса Абдилдин жан дүйнө жаңырыгы салтанаттуу китеп ачар кечеси өтүп отурат. Ошол бүгүнкү бет ачар кечесине дагы бир жолу кош келиңиздер. Карагым ай, сулуулук осандай болот экен, бир башка армансыз конот экен, адамдар өмөргө конот экен, шынымен бул дүнүйө шолок экен. Карагым ай, кыйылып үзүлүп карадың ай, карагым кандай сулуу жанарың
ай жансайды екен, жолымнан сені күн тосады екен. Бұл көңіл неліктен босады екен? Бұл тағдыр сені кімғау қосады екен? Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай. Қарағым қандай сұлу жанарың ай. Қарағым ай, сұлулық босаныдай болады екен. Сүйбесең дүние бекер екен. Барақтап Абдил, өткен күнге бір қарасаң, шынымен бір күнің-ау жетмейді екен. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай. Қарағым қандай сұлу жанарың ай. Қарағым қандай сұлу жанарың. Қырғызда қиын сөздер бар. Ошол қиын сөздерді басып өткен біздің ата-бабалар, ұрпақтар болған. Мен бұл сөзді әрбір жерде айта бермейсің. Қырғызда қадырын албай қайын ал деген жақсы сөз бар. Мен бүгінгі кечеде көп кечелерде болуыз. Бүгінгі кечеде отырып, Адилдин бір туғандарына, қайын жұртына аябай баға бердім. Емнеге? Анткени bir туғандың еңбегін bir туған бағалап білбесе, башқа білбейді. Bir туғандар шығаш керек. Bir туған көтеріш керек. Bir туған бағалаш керек. Бұл bir туған сіздің қайын жұртыңыз, bir туған бұл сіздің bir туғандарыңыз. Ошондықтан ушылар бар, ушылардың артында біз сіздерге келіп отырамыз. Урматтуу bir туғандар, қайын жұрт бар болыңыздар, өніп өсіңіздер. Сіздерге ийгилик, жақсылық қалаймын. Жана ошондой эле мен көптөн бери көрүшпөйт элек, бүгүнкү кечеге мен алдымда bir аял келди, андан кийин мен эле келдим, биринчи мен келдим. Эсебимен. Сырттан келсем, эч ким жок экен. Мен аэропорттон жаңы жеттен такси менен кечигип калбайын деп такси менен келдим, автобус менен деле келсем келмей экен. Bir saat өтпөй башталды. Бирок бул эми сиронок той. Бирок башка тойлорго караганда байкайсыздарбы, бүгүнкү той өзгөчө. Өзгөчө. Үйлөнүү той башка, юбилей башка, тушоо той башка. Бул совсем башка. Эмнеге? Анткени Абдилдин жүрөгүнүн түпкүрүндө жаткан бүт адамдарга болгон, жаратылышка болгон, сүйүүгө болгон, үйгө бардыгыбызга арналган бүт жан дүйнөсү бүгүн чачылып биздин алдыбызда отурат. Ошондуктан бул той башкача. Абдил, сен өзүң жөнөкөй, жаныңда ушундай жаркылдаган жарың, бул сенин бактың бар экен. Жанында жарың жакшы болуш керек. Анткени жар жакшы болгондо биз эркектер төз көрүнөт. Жаман аял болгон болсо таптап итиңди чыгарып, энеңди көргөзүп, үйүңө эч кимди чакыра албай, үйүңө же болбосо bir тууганың батпайт, же досуң батпайт, ушинтип жок болуп кетесиң. Анан мен сизди азыр карап отуруп, ушу жарыңыздын жакшылыгы мына bir туугандардын артында көрүнүп отурат. Бул өтө бактылуусун. Өтө бактылуусун, анткени жарың жакшы болсо, жакшы болосуң. Анткени менин жарым да жакшы, көз жокто мактап коеюн, Кудайым жеткизе. Менин да аялым аябай жакшынакай. Менин жакыма кел жугузбайт. Ол иш кылдырбайт. Бүт бардыгын өзү кылат. Мага турмушка чыкканда айтканмын. Мен Ермак деген фильмге тартылып жүрүп поездден калып калган жердечи. Анан мен поездден жүрүп кеткенде ошол аялым стопканды басып, Союзда штрафты төлөп, анан мен чыкканда эшиктен баягы поездге жетип барып чыктым.
ичимен ушундай ойлодум да, ушул жакшы аял болот деген ойду айттым эле. Оозуман чыгып жакама жармашып, мына ушул аял менен бүгүн бактылуумун. Кубат билет, Абидин жакшы билет, бакыт билесине, билесиңер. Мен аял казактын кызы, бирок аябай жакшынакай ушу сиздин жаныңыздай. Ошондуктан экөөбүздүн жарыбыз жакшы экен. Менин кайынжуртум да жакшы, аялым да жакшы. Ошондуктан бардыгыңыздарга ушу биз Адил экөөбүздүкүндөй жар каалаймын. Үйлөнбөгөндөр. Эгерде болуп калгандар болсо, ушулардан үйлөнүңүздөр. Дагы бир жолго айткым келет, бул ата-энеге рахмат. Ушуларды өстүрүп чоңойткон ата-энелерге рахмат. Булар ата-энелердин тарбиясын алган. Абдил, албетте бул китеп чыгышы оңой эмес. Бул түн күн баланы 9 ай көтөрөсүн. Аялдар, биздин аялдар 9 ай көтөрүп, анан жакын үйгө келет. Китеп 9 ай эмес, 9 жыл. Андан да көп, өмүр бою, кылым бою жашап келе берет. Кылым жашап кылмак дейки, ошо китептерди жараткан ушулар. Ошондуктан үй бүлөңүздөргө ынтымак ырысты, бактылуу бала чакалуу болуңуздар, ырыс кечиктүү дөөлөттүү болуңуздар. Сиздердин айланаңыздарда ушундай көп сиздерди колдогон, аброюңуздарды бийик көтөргөн тек гана жакшылар болсун. Алдыңыздарда улуу ороза айы келип отурат. Ошол ороза айы баардыгыбызга кабыл кылсын. Ушул жерде отургандардын баардыгыбызга сабырлуулукту, мээримдүүлүктү, кайрымдуулукту, ырыскы дөөлөттү берсин. Умра, Мекке, хажга барганга Аллах насип этсиңиздер. Тойго кош келиңиздер. Рахмат. Елікші өнер кенші, алатоочу акылдын кенші деп айткандай, теңир тоодо чокусу асман тиреген, ак кара көк муз баскан тоолордун койнунда Миңбулак деген айыл бар. Ошол Миңбулакта Манасылардын устаты Тыныбек Манастын айылы, анын баласы Актаңдай акын Актандын айылы, кадимки Куудул кара сөздүн чечени Көкөтөйдүн айылы. Анан азыр эл астында таанылган күжүрмөн күйлөнгөн акын Табылды Актановдун айылы. Ошол айылдан 5 эл артисти чыккан. Ошол айылдан 2 эл жазуучусу. Бирөө Асан Жакшылыков, бирөө Жаныш Кумамбетов. Сиз экөөбүздүн окуучу устатыбыз дегенде. Ошол улуу көчтү улап бүгүн Абдилиндин да ошол Миңбулактын топурагынан жаралып, ошол жактын тарбиясын алып, анан уулагалардын артында көз тулап келип атканы мен үчүн абдан кубанычтуу. Чынын айтыш керек, Абдилди мен кече жакын эле тааныдым, чыгармачылыгынын жаңы барагын ачып атам. Анан уже бирде-эки саптар кулагыма жаңырганда эле мен көрүп атам, туюп атам, баланын потенциалы абдан чоң, келечеги дагы чыгармачылык чабыты дагы өтө бийик болот деп ойлойм. Арыстанбек мындан 200 жыл мурда жашап өткөн атактуу Арыстанбек акын айткан экен. Тиш ырыскы, тил байлык деп. Мына тиш денсаулык, бирок тил мына көркөм өнөрү жараткан. Көркөм байлыкты жараткан, Манасты жараткан, бүгүнкү ырларды жараткан, бүгүнкү саясатты жараткан ушул кызыл тил, өнөр алды кызыл тил дейт. Ушул өнөр алды мына сенин чыгармачылыгыңда өзүнүн ырыскысын берсин, өзүнүн ооматы берсин, дөөлөтү берсин. Рахмат.